Көңіл борғыла. Азыр мен биринчи жолу 3 жолку фотоны аткарам. Sen чыныгы жылдыздайсың. Керемет! Лайла, Шани, мени токтоткула! Тегеректен үстүнөндө. Сен машыктың беле? Ооба, болгондо да бир нече жолу. Ошондо бирден көп, 3төн азбы? Эми ошондой. Бирок Полли, биздин театрдагы заманбап бийлер студиясына тандоого бир аз гана убакыт калды. Билем, бирок мен айланганды үйрөнсөм эле, калганы оңой кетет. Эмне? Мен жакшы бийлейм. Көрдүңөрбү эмне кылдым? Аябай көркөм. Эми чоңой. Мындай көркөмдүүлүктөн өзүңө келгенден кийин биздин маанайыбызды көтөргөн ишти аткаралы. Караоке! Биз күчтүүбүз бирге, эч нерседен коркпойбуз, көп болсо досторубуз. Эми кезектеги караоке сынагынын сахнасында Гвен Грандердай. Жок, мен ырдабайм. Менден бул нерсени алып салчы. Жок. Анда биз кайра ырдайлы. О жаным, мен сени сүйгөм. Пирске жагып атат окшойт. Өзүнө гана. Ооба, менин байкем өзүнө аябай ишенет. Гвен дагы өзүнө ишениш керек. Ал жөн гана коркуп койду. Кыздар, келгиле, ага өзүнө ишенгенге жардам беребиз. Сен Гвенге жардам бересиңби? Гвенге саат турдаган. Гризельдин небересине. Жакшы иш, дайыма жакшы иш. Аны биз ким үчүн кылсак да? Гвен үчүнбү? Бизде ага жардам бергенге да себеп бар. Бир жашыруун себеппи? Эгер биз ага өзүнө ишенгенди үйрөтсөк, ал толгон кызыктуу иштер менен алек болуп, саатты ордоону ойлонбой да калат. Мейли. Макулмун. Мен бала бакчадан бери Гвендин гардеробун жаңырткым келет. Гардеробун? Мен ага өзүнө ишенгенди үйрөтөбүз го дегем. Мыкты тышкы келбет, маанайды көтөрөт. Ошондуктан менин маанайым дайым ачык. Мен бир нерсени билем. Гвен бизди укпайт. Ошондуктан куулук менен аракеттениш керек. Кичирип, Гризельдин үйүнө кирип, Гвендин гардеробун жаңыртканга кандай карайсыңар? Алар Сода борборундагы сезондук арзандатуулар үчүн көчөгө сөзсүз чыгышат. Бул иштейт болуш керек, 30% арзандатуу! Балким театралдык дүкөнгө киребиз. Мага хот-догдун жаңы кийими керек. Мурдагым такыр эскирип калды. Арзандатуулардын күчүнө ишенсеңер, кыздар. Бул бөлмөгө ачык түстөр жетишпейт. Бул жакка келгенден кийин жасалган оңдоп чыкса кандай болот? Кыздар, тезирээк Гвендин бөлмөсүн таап, анын гардеробун карап чыгыш керек. Мен интергалактикалык бака жана саз үчүн күрөштү кое бергим келбейт. Тияка! Мынча кенен, бирок бир да сар кеч кийим жок. Кандай жаман. Үмүт барбы?
болгондон кийин үмүттүн кереги эмне? Layla'da özüne işini boyunca goy yok. Бияка значок, бияка жамаачы. Гвендин гардеробун жаңырткандан кийин ал күнүгө өзүнүн подиумда жүргөндөй эле сезет. Wow! Gezdeme mene mınday çiverçilikte iştegeni görgön emesmin? Kozdo, sayma, çaşırım topçular. Эмне болуп атат билбейм, бирок көзүмдү ала албай атам. Мына даяр. Гвендин гардеробу чыныгы көркөм чыгарма болду. Ал эң сулуу кыз болот. Алар келди. Кечирейт. Hech qanday arzandatular yo'q. Menin ele hot-dog kostümüne var. Kuvvançdamın. Doktorsun Gwen. Bulacak bir başkaça. Menin ördeklerimde çan. Gwen sen tapşırmanı atkar eleksin be. Kayсы? Sen bölmeni jiynaşın gerek. Çаңды sürtüp taştanını çıkarıp en başkısı Polly'nin saatın kanti vurdayız plan tüzüşün gerek. Ага жаңы туфли тандасак кеч эмеспи? Keç. Oylap taptım. Men hot-dog bolup kalamam. Boldu. Siylebe işke ötölü. Saat meniki bolmayınca toktabayman. Гвенди жаңы кийимдери менен көргүм келип атат. Giyim okmuş son neken? Мындан жакшыны элестете да албайм. Аны карагылачы, керемет. Силер да уктуңарбы? Менин эмгектерим жогору бааланды. Мен чыныгы дизайнермин. Салам, Гвен. Avvela pocket. Mından keyin barının көңүлү Gwen'ge burulat. Menin baykoçuluk tecrübama işensek, Gwen'ge жаңы giyimler aябай жагып атат. Сонун. Демек, кийинки кадам оңоюраак болот. О, кандай кадам? Мен эми Гризелди кийинтейинби? Жок, элдин бар эми Гвенге суктанышат. Ал популярдуу кызга айланат жана менин саатымды урдоо боюнча план түзүүгө убактысы болбойт. Бирок Гризелдин деле кийимдерин алмаштырсак болмок. Meni көйнөгүмбү? Ой, ал эски. Мен аны капыстан да алдым. Бирок калмага жарашат. Ал эскиби? Эмне деп атасың? Кеттик. Баары Гвенде карап атканда пианиного жетели. Көңүл бургулам. Polly, Shani жана Layla бул жумада сабактардан өтө жугуштуу суу чечек үчүн бошотулду окшойт. Фу! Суу чечек? А сен биз Парижге дизайнерлер көргөзмөсүнө кеттик деп айта албайт белең? Себеп чындыкка окшош болуш керек. Ошондо эч ким жугуштуу ооруларды текшербейт. Эми келгиле, аспаптарды бөлүштүрөлү. Гвен Гранде, бүгүн сен пианинода ойнойсуң. Бирок мен аны ойной албайм. Бирок ошентип менин тизмемде турат. Жок дегенде ойноп көр. Колуңдан келет, Гвен. Мындай жакшынака кыздардын колунан кантип келбесин? Андреа, сен барабандасың. Оливия, сен трубаны ал. Мына, эми ал жаман ойносо да аны эч ким укпайт. Бардыгы менин жакшы ойногонумду угушат. Өзүнө аябай ишенүү жугуштуу окшойт. Жок, бул факт. Мен жакшы ойнойм. Мен 3 жашымдан бери музыкага барам. Анан да мен ритмди жакшы сезем. Анан дагы биз лагерде түзгөн топто ойночумун. Шани, сен мактанып баштадың окшойт. Башта, маэстро. Гвен, бул керемет. Мен билгем жакшы ойнорун.
ханым бекер эмес экен да. Гвен, сен баарын таң калтырдың. Сонун значоктор мындай саркеч кийимди кайдан алдың? Бу, муну мен өзүм ойлоп таптым. Не дейт? Шш, биздин планды ойлоо. Модалуу кийимдерди тигүү менин өнөрүм. Ачууланбачы. Жок, бул менин кийимим, менин өнөрүм. Мен шаардагы эң саркеч кыз окшойм. Мындан да жаман болмок. Шаардагы эң саркеч кыз. Лайла, ачууланба. Эң башкысы баары биз ойлогондой болуп атат. Мен азыркыга чейин сенин оюңду аягына чейин түшүнбөй атат окшойм. Эгерде Гвенди бардык жакка чакыра баштаса, ал Гризелге жардам бере албай калат. Гризелде иш көп болсо, саатымдын артынан түшпөйт. Ооба, туура айтасың. Бирок кандай баа менен? Эң саркеч. Муну унут, бизде мындан маанилүү иштер бар. Жума күнү би студиясына тандоо болот. Мен бизге сонун кийимдерди ойлоп койдум. Сен эң модалуу катышуучу болосуң. Биз эң жакшы бийлейбиз. Тазалагычты чакыргыла, жерде бир нерсе жатат. Мындай болот деп ойлогон эмесмин. Жок дегенде бир аз даярдандыңбы? Убакыт болгон жок. Мен Гвенди өзгөртүү менен алек болдум. Бирок эми жакшылап даярданам. Сөз берем. Мен кийимдерди ойлоп тап, пианинода жакшы ойнойм. Сөз жок, менин сүрөтүм да сонун болот. Ой, эгер Гвен сүрөт тарта албаганын билсе, өзүнө ишенбей калат. Бул ага пайдалуу болот. Анын бир аз жерге түшкөнүнө мен каршы эмесмин. Ал өзүн эмне деп ойлоп атат? Тим эле шаардагы эң саркеч кыз болуп алыптыр. Бир нерсе кылыш керек. Ал сүрөт тартканды билбейт да. Мен искусство тарыхын жакшы билем. Кимдир бирок анын сүрөтү шедевр көрүнүшү мүмкүн. Хей, Покет, карачы. Бул сүрөт Литлтондун көркөм музейинде туруш керек го деп ойлойм. Ооба, Гвен, сен азаматсың. Мен айтпадым беле. Гвендин сүрөтүнө бир аз экспрессионизмден кошуп кою керек. Ай, таза калемсиз иштей албайм. Минтип айтам деп ойлогон эмесмин. Бирок жаман эмес. Жаман эмес? Мен муну гениалдуу демекмин. Бирок балким сен мындай сөздөрдү билбейсиң. Мен мектептин аябай акылдуу кызымын да. Эми ал менин наамыма кол салып атабы? Кыздар, силер тандоодо шыгыңардын баарын көрсөткөнгө даярсыңарбы? Мен коркуп атам, бирок даярмын деп ойлойм. Мен даярданыш үчүн чачымды жасаган убактымды кыскарттым. Силер жок дегенде даярдандыңар, а менде убакыт болгон жок. Китеп. Алмага кереги жок, мен жөн эле сурап койдум. Жолду бошоткула, Гвен келатат. Жол бергиле. Жолду силерге караганда өзүнө ишенгендерге бошотуш керек. Биз желмогузду жараттык. Экипаждын оозунан от чыккан. Өзүнө эле ишенген Гвен желмогуз. Карасаңар, баары жаман эмес. Таттуулар дүкөнүнө кеттик, Гиги. Мага шабдалы смузи керек, тез. Макул, Гвен. Бирок биз... Жок, муну мен смузи ичкиче сүйлөшөбүз. Гиги. Планым сонун ишке ашты. Алар дүкөндө болгочо биз шашпай тандоого барып келебиз. Шилекейимди жута албай калдым. Мен сен үчүн жутуп коем. Мен ойлогондон да улуттуу экен. Колубуздан келет. Албетте, силер менден жакшы даярдандыңар. Бирок мен баары бир аракеттенип көрөм. Ой, же кереги жокпу. Сен айткандай колубуздан келет. Биз жок дегенде аракеттенип көрсөк сыймыктанабыз. А жыйынтыгы маанилүү эмес. Мен аракеттенем. Денеңерди жибиткиле. Бар даяр болгондо чакырабыз. Кечирим сурайм. Кечиргиле. Пардон. Башы жакшы эмес. Мен кайтып келдим, шаардагы
эң саркеч кыз. Бүгүн мен бул топто негизги бийчи болуп тандалам. Калгандар кете берсеңер болот. Биз эмне кылдык? Мен Гвен Гранде. Менин колумдан баары келет. Салам, Гвен. Сенин билегениңди билбептирмин. Сен мен жөнүндө эч нерсе билбейсиң. Акыркы күндөрү кайда жүрөсүң? Мен эмне кылсам да баары ойдогудай болуп атат. Мейли, Гвен. Бирок бир нерсени унутуптурмун. Азыр келем. Сенин ордуңда болсом, кайра келмек эмесмин. Мындай укмуш кыздын жанында сенин эч кандай мүмкүнчүлүгүң жок. Бул катастрофа! Ал өзүнө ишенген кыз эмес, өзүн гана жакшы көргөн желмоозга айланыптыр. Чоң айырма. Эми желмоуз чектен ашып кетиптир. Аны менен эмне кылабыз? Эгер ал бийлесе, уят болот. Гвен кээбирде жинге тийип жатса да, менин күнөөм үчүн ага андай болушун каалабаймын. Анын вальсы Заман баб. Ооба, Гвендин бийи такыр жарабайт. Мен анын уят болушун каалабайм. Биз ага жакшынакай болгонго жардам бердик. Келгиле дагы жардамдашалы. Анын кийимин көбөйтүп, бийге бир нече кыймылдарды кошобуз. Менде андан жакшы ой бар. Эгер ал бийлеп чыкса, уят болот. Анда ага мурункудан да жаман болот. Ошол үчүн ага чындыкты айтыш керек. Гвен, биз сүйлөшүп... Гранде. Сен биринчи. Макул. Мен дайыма жана бүт жерде биринчимин. Калгандарды кое берсеңиз болот, мадам Фуэтте. Аны токтотуш керек. Мен сахнаны карагандан да коркуп атам. А мен корккон жокмун. Менде кубаса талант. Тубаса дегениң де? Сен менден да акылдуумун деп атасыңбы? Гвен, ушул жөнүндө сүйлөшөлү дегенбиз. Күйөрмандарым күтүп калды. Гвен, биз сенин өзүңө ишенгениңди жогорулатуу үчүн кийимиңди саркеч кийимге алмаштырдык. Пианинода сен үчүн мен ойногом. Анан да сен тарткан сүрөттөрдү оңдогонбуз. Себеби ал өтө начар. Билем. Билесиңби? Менин жетишкендиктерим эмес экенин түшүнөм. Бирок, эмнени күтүп атасыңар? Азыр тандоодон өткөнгө жардамдашкыла. Күтүп атам. Жардам бере албайбыз. Кантип билбейбиз. Мейли, бирок силер үчүн мен өзүмө ишенип атам. Эң башкысы, мен бир нерсени түшүндүм. Бул жакшы да, Мен дайыма Гигисиз сенден саатты уурдай албайт деп ойлочумун. Бирок, азыр өзүмдүн колумда келер. Мен мындайды ойлогон эмесмин. Кечири! Мен сени табам, пакет. Ал бизди таба албаган жерге жашыныш керек. Ал бара албаган бир гана жер бар. Качып кеттик, окшойт. Аналык сыткыча коопсуз жерди тапчы. Көп жетчи, Гвен. Мен биякта, Гвен. Мен биякта. Поли! Çıkarmadın be! Benim kolumda geldi Gigi. Akırı kolumda geldim. Кызык, бирок аларга жагып атат окшойт. Браво, Гвен, Бали! Saatni tartib olganga, maga o'zim ishenganga yordam berganingga rahmat. Ay! Gwen biz üçün tandodan öttü. A meni de yerda toğun aldı. Sanın. Meni dağı. А мен өткөн жокмун. Кайгырба, Полли. Бул адилетсиз.
Кааласаң биз сен үчүн орундарыбыздан баш тартабыз. Буга аябай көп даярдансак дагы. Жок, бара деле өттү. Мен чынында аз даярдангам. Анан менин биимди көркөм деп айта албайсың. Мен фотого даярданам, а кийинки жылы дагы бир жолу аракеттенип көрөм. Же би мен үчүн эмеспи? Балким өзүмө ылайык нерсе табышым керек. Чын эле капа эмессиңби? Эч нерсе менин өзүмө ишенгенимди буза албайт. Караоке? Ооба! Жаңыртабыз.